Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, Некств телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы учурда Кырдаал Ак Үй тараптагы бүт шаар тургундары, Атамбаевдин тарапташтары Ак Үй тарапка көздөрү бет алышты. Азыркы учурда чогулган элдердин басымдуу бөлүгү президент Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетүүсүн талап кылышып, Ак Үй тарапка бет алышты. Бул жерде чогулган көпчүлүк басымдуу бөлүгү жаштар экени дагы белгилүү болуп, мына ушундай тосмолорду алышып өздөрү Ак Үй тарапка бет алгандыгы маалым болушту. Президент Сооронбай Жээнбековду дагы бир жолу айта кетели, отставкага кетүүсүн талап кылышып, бул жердегилердин чакырык кыйкырыктарга бул жерге келишти. Учурда бул жерде коопсуздук кызматкерлери дагы курчоого алып тынчтыкты кайтарышууда. Ал эми шаар тургундары дал Ак Үйдү көздөй бет алышты. Бул жердеги жаштардын талабы азыр президент Сооронбай Жээнбековду кетсин деген чакырыктар менен жүрүшөт. Эскерте кетсек, бүгүн 8 августта азыркы учурда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүсүн талап кылышып, Ак Үйдү тарапты көздөй бет алышты. Мени кармабаңыз. Азыркы учурда чакырыктар менен шаар тургундары бүт кетип жаткан учуру. Бул жерде абал кыш болгондуктан, урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү, шаар тургундары өзүңүздөр көргөндөй бардыгы колдорун алып чуркап жатышат. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, айта кетейин, бүгүн 8 августта экс-президент Алмазбек Атамбаевди ички иштер министрлигине камагандан кийин шаар тургундары көтөрүлүшкө чыгып, азыркы учурда Ак Үйдү көздөй бет алышты. Бул жердеги шаар тургундардын талабы азыр президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүсүн талап кылып жатышат. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, азыркы учурда шаарда жагдай дал ушундай орун алууда. Азыркы учурда бүт жаштар бул жакка орун алып, көпчүлүк басымдуу бөлүгү президент Сооронбай Жээнбековду кетсин деген чакырыктар менен маалыматтар боюнча азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй Ак Үйгө жакындап келди. Бул жердегилердин талаптары экс-президент Алмазбек Атамбаевди боштондукка чыгарып, президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Буга чейин аянтчага чогулган элдер элдин тынчтыгын айтып, атайын бир сөздөр айтылып жаткан, бирок бир канча мүнөттөр өткөндөн кийин дал шаар тургундары президент отставкага кетүүсүн талап кылуу менен ушинтип азыр өзүңүздөр көргөндөй Ак Үй тарапка бет алып жатышат. Некствнын кабарчысы мен Жаңылай Баймуратова болгон. Бул жердеги кырдаалдар боюнча сиздерге так жана түз маалыматты жеткиргенге болгон аракетимди жасайм. Бул жердеги жаштардын колунда азыркы учурда мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй тосмону тосуп койгон атайын ошол темир решеткалар менен Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, барыңыздарга айта кетейин, бүгүн 8 августта экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштагы үйүнөн жана штабынан алып кеткендиги маалым болуп,
алып келген. Азыркы учурда Ички иштер министрлигине алып келди деген маалыматтар четке кагылып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин УКМКда экени маалым болгон соң анын тарапташтары Ак үй тарапка чогулушуп, наразычылык митингдерин уюштуруп, Ак үйдүн алдына келген учуру. Азыркы учурда Ак үйдүн алдын дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй кылып тосушту. Тосмо менен бул жака келген көпчүлүк айрымдар жаштар болгондуктан бардык талаптарды дагы бирдей, коопсуздук кызматкерлерине дагы кайрылып жатышат. Договариваемся с коллегами. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин эфирдин көрүүчүлөрү. Азыркы учурда биз дал ушул Ак үйдүн алдында турабыз. Бул жерге келген жаштар Next TV. Так же, как и мы решаем в прямом эфире. Жаштардын талабы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүүсүн талап кылып, дал ушул жерде тосмолорду тосуп, бул жердеги жолду тосушту. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз Next телеканалынын кабарчысы Жаңылай Баймуратова бул жердеги кырдаалдар боюнча сиздерге болгон маалыматтарды беребиз. Бирок эмне болуп атат ошондо бул жакта? Биякта эмне деп атышат азыркы? Азыр Ак үйгө келип барган кылып атабыз. Пресса. Биз пресса. Бул жака кетип атышат азыркы учурда мына. Бул жердеги жаштардын мына өзүңүздөр көргөндөй азыр бүт жолдорго таштарды атып, бул жактагы тосмону тосушту. Тосмо менен тосушуп, элдердин көпчүлүгү бул жакка кайрадан бет алышты. Бүгүн 8 августта экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштан алып кеткенден кийин анын тарапташтары дал ошол Ички иштер министрлигинин алдында наразычылыгын айтып турушкан. Андан кийин Ак үйдүн алдына топтолгон элдердин дагы талабы дал ошондой болуп жатат. Бул жерде азыркы учурда Ички иштер министрлигинен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева жана ошондой эле Фарид Ниязов ошол жакта сурак берүүдө. Ал эми президент Алмазбек Атамбаевди УКМКга алып кетти деген маалыматтар тастыкталып жатат. Азыр элдердин көпчүлүк бөлүгү Ак үйдүн дал ушул жерине келип турушат. Алардын талабы жана жолдорду тосуп койгондугу ошол өзүңүздөр көргөндөй азыр бул жактан эч кандай унаалар өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Жолду тосушуп, урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, азыркы учурда бул жерде 1000ден ашуун экс-президенттин Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары жана ошондой эле жакындары топтолду деген дагы маалыматтар айтылып атат. Бул жерде жолдорду тосуп койгон. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда унаалар өтө албайт бул жерде. Yanına palyozu mısın? Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, дагы бир ирет эсиңиздерге салып айта кетели. Бүгүн 8 августта экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштан алып кетип, Ички иштер министрлигине алып келди деген маалыматтардан соң экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Ак үйдүн алдына чогулуп жатат деген маалыматтар түшүп, андан кийин дал ушул жерде азыр 2000ден ашты деген дагы маалыматтар айтылууда. Чогулган элдердин саны
Basmaydınlar, onlar ne yapıyorlar? Буга чейин айтып кетели, Абийдин алдына аянчага чогулган элдердин арасында тынчтыкты сактайлы деген урандар чакырыктары айтылып жаткан. Бирок бир канча мүнөттөр өткөн соң жаштардын талабы менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары катары азыркы президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүсүн талап кылышып, Ала Тоо аянчасына чогулуп жаткан учуру. Я не раз, я не раз. Пресса, geçirgile. Pressalarga. Pressalarga tibeytten meydan boyunca вообще pressalarga tibeyt. Hazır. Pressalarga tibeyt. Pressalarga вообще tibeyt. Bizim tizekinin görüşçüleri bu жерге прессаларга да тартууга тыюу салышып, шаар тургундары журналисттерди өзүңүздөр көргөндөй алдыга карай атып кетишти да. Прессаларга тийбейт да, ким болсо да айтыңыздар. Тиме! Прессаларга тийбейт айтып койгула. Тимегиле керек ал! Журналисттерге тийбейт, ким болсо да айткыла. Тимегиле журналист! Азыр журналисттерге тийсеңер өтө кырдаал орунлошуп кетет, туугандар айткылат, журналисттерге тийбейт эч жерде. Журналисттерге тимегиле! Журналисттерди карагылачы, эмне кылдыңар тияка айдап? Неге тиесиңер журналисттерге? Журналисттерге тийбегиле! Журналисттерге тийбегиле, айланайында, журналисттерге тийбегиле, эмне тийип атасыңар? Тийбегиле журналисттерге. Журналисттерге тийбегиле. Тибейт! Журналисттерге тийбейт. Журналисттерге тийбейт. Мен алып кетем. Журналисттерге тийбейт. Журналисттерге тийбейт. Журналисттерге тийбегиле тураңыз. Силер айткылачы. Болды! Тимегиле олду! Не кылды тиги байкен вообще? Журналисттерге тийсе кырдаал вообще орулушат. Көрсөтөбүз биз, болгон эле көрсөтүп атабыз ал. Честно, эч нерсе кыла элекпиз биз. Татыш керек, элге жеткиш керек. Биз эч нерсе кыла элекпиз, терең ойлонгулачы. Этот баха. Азыркы бул жерде кырдаал боюнча өзүңүздөр көргөндөй, түз эфирден көргөндөй бүт журналисттерди тартпоосундагы талап кылышып, бул жакка Азаттыктын дагы бир канча журналисттердин артынан кууп түштү. Бул жерге бүт журналисттерди топтоп айтты. Азыр Азаттыктын журналистине дагы ыдык көрсөтүп бул жерде кадимкидей айтты. Эмне дешти ошондо сизге? Элдер чогулуп калганда эмне деп талаптарды айтышты, артыңыздан аябай кулашты да? Сизге эчтеке кылган жокпу ошондо? Мына өзүңүздөр көргөндөр прессалар өзүнчө болуп калдык да, бул жактан аябай бизди жөн эле башкача адам катары көрүшүп, бизди кулап чыгышты. Эмнеге тийишет? Эчтеке кыла элегиле. Келүүчүлөр да бар да.
өздөрүнчө эле атака кылышып. Тыйып коюш керек. Ал жактан азыр журналисттердин бирөөсүнө бир нерсе болсо өтө кырдаал оорулашып кетет да, ошону билишпей атат. Ким? Ал жердечи арасында бар дейм, түшүнбөгөнчү. Контроль жок болот биякта. Тыйып коюш керек, журналисттер чогулуп туруш керек. Жок, ошондо алар эмне каалайт? Биз түшүнбөдүк. Мимо прохожий просто. Арасынан бирөө бакса эле массаво кетип атышпайбы? Жок, ошо они чё хотят они? Просто тарттап. Панк койсун. Анаң өчүрүлө. Тигилер кетип калды. Чыксам ошо. Бакыт. Келесиңерби? Келесиңерби? Жактан Азаттыктын журналистин аябай эле аркасынан түшүп кулап жөн эле. Кынайсың? Жакшы. Жакшы. Ай. Bunlar geldi. Аябай качтык барыбыз. Тияктан көрө. Алло. Прессалар баарыбыз чогулуп, бир жүрбөйлү, кандай дейсиңер? Бир жүрүп, чагылдыралы, алар уже түшүнүп калышты да, прессаларга тийишпейт дегенде алар көпчүлүгү билбейт экен бул маалымат. Эми азыр тыйылып калышты. Ошондуктан мындай барып тартсак кандай болот азыр бияктагы элдерди чагылдырып. Болгону чогуу чачырабай чогуу жүрөлү, прессалардын баары, Күпөстүн жакшылык. Салпадан көрдүм, беттерин жаап алып жүрөт. Дубинкалар. Сен каяктан көрүп калдың мени? Сен шымың байкабадың ба деп жактан? Жолдун аркасы. Next one баракчасы? Эй. Бул жактагы тосмону тосуп койгондуктан азыркы учурда эч кандай автоунаалар өтө албай ушинтип турушат. Биздин журналисттер тияка келип атышат уже.
Бияка. Паркулеринч. Учурда тосмону тосуп бул жакка автоунаалар такыр өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Bas ver ey. Bas. Ey. Алыс корой албай калган ой. Алын жетпейтин чегиши. Sen telefonda öçürdün mü? Ne öçürdün? Oldu mu? Anam adam kaynaşma. Jurnalistler. Yani sürekli bunları tuvalet mi? Şunca kişi. Ya. Şunca kişi. Азыркы учурда бизде кууп салган тарапка кайра көздөй бет алдык. Ал жактан бүт өзүңүздөр көргөндөй бардык журналисттерди кетүүсүн талап кылып бизди айдаган болчу. Кайрадан ал жактагы абалды кырдаалды билүүчү максатында кайрадан баратабыз. Себеби араларында журналисттерге тийбегиле деген дагы чакырыктар болуп жатты. Бирок чагымчылдыктарга берилип кеткендер айрымдары кулап жөнөштү бизди. Сиздер көргөндөй качтык. Туурабы бул жерде Жакшылык Бердибек уулу журналист тоже айтып жатат. Журналисттерге бир түшүнбөгөн масты бирдеме чегип алган ушундай адамдар. Ошондо бул жерге араларында мас адамдар дагы бар деген айтып жатат. Балдардан барбы дейм. Сөздүк. Кайсы канал? Next TV. Next TV. Ай. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, мен азыр кайрадан Не до видео, короче. Не кричи, открывай жопу.
İşte ortamda. Uçakta tuttu gitti. Öyle boşuna. Öyle. Мен түз эфирде мындай көрсөтпө берип жаткандагы себеби бул жака буга чейин айтылып кеткен тиги журналисттер тартпагыла деп, ошондуктан сиздер жагдайды туура түшүнүп коюңуздар. Мен телефонду атайын жерге каратып тартып атам, билгизбөө максатында туура түшүнүңүздөр. Телефонду атайын мен туура эмес кармап атам, туура түшүнүңүздөр деп дагы айтып атам сиздерге. Жерде атышуулар башталды, өзүңүздөр көргөндөй. Атышуулар башталды. Башталды, бул жакта баары качып атышат. Бос, тем. Нахуй отсюда, заебал, посмотри, Ау!